Салам. Мен угуп атамбы? Баарыңыздарга кечиресиздер. Мен технический неполадка болуп компьютердин зарядкасы өчүп калды. Мен угуп аткан болсом, плюстарды басабыз. Баарыңыздарга кутман кеч. Азыр мен Инстаграмды жандырып коеюн, бул жактан күтүп атышат Инстаграмдан дагы. Саламатчылык. Угуп аткан болсом, плюстарды басып коебуз. Баарыңыздарга салам. Кутман кеч. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Баратова Өмүркан, Золотой директор. Биздин бүгүнкү вебинарыбыздын темасы бул сенин максатың канча турат да. Аябай керектүү тема. Көпчүлүгү бул теманы уккандар бар, уга электер бар. Сиздер үчүн өтө пайдалуу болот. Айрыкча мына мигранттарга ким кайсыл шаардан, ким кайсыл жерден кирип атат, давайте жазабыз. Биз Москвадабыз. Ким кайсыл шаарда, Кыргызстандан, дагы башка шаарлардан ким кайсыл шаарда жазып кетебиз. Ой, $1 миллион деп жазды бирөөсү. Давайте активный болобуз. Москва дейт Мирана. Ким кайсыл шаардан? Москва, город Иваново, Жапарова Күмүшай постоянно бизди Санкт-Петербург, Айгүл, молодец. Москва, молодцы. Кыргызстандан да биздин өкүлдөр барбы? Рита Ж, Айзада да Кыргызстандан да бар экен. Аябай кеч болгонуна карабастан биздин вебинарга кирип билимиңерди ашырайын деп киргениңиздер үчүн чоң рахмат. Москва. Очень приятно. Тогда баштадык. Бүгүнкү вебинарыбыздын темасы сенин максатың канча турат да. Мен өзүм тааныштырып коеюн. Мени тааныгандар болсо 1 коебуз. Менин историямды уккандар болсо, историямды уга электер болсо 0 коебуз. Эгерде уга электер болсо, көбүрөөк мен историямды айтып берем. Уга электер болсо айтып берем. Уккандар болсо, анда айтпай коюшум мүмкүн да. Да, запись идет. Рита Ж уктур, автоанделекке. Батма Чекирова 1 таанылган адам. Маматкулова Делия, Жапарова Күмүшай. Давайте анда өзүм тааныштыра кетейин. Мен Баратова Өмүркан, компанияда Золотой директор. Бүгүнкү күндө квалификация старшего золотого директора. Компания менен чогуу иштеш баштаганыма, Орозгүлда мени тааныбайт экен да. Компанияда иштеш баштаганыма 4 жылдан ашты. Аябай командам жоң. Компания менен биргеликте көп эле угулбай жатабы? Угулбай жатат дейт. Азыр мен анда кичине звугумду көтөрүп коеюн. Угулуп жатабы? Угулбай жатат дейт. Башынан кирип чыгыңыз, угулбай жаткан болсо. Баарына жакшы эле угулуп атат. Угулуп атабы башкаларга? Угулуп жатат дейт. Угулуп жатат. Өзүм жөнүндө айтып аттым эле. Москвага 29-га чыгам, жакында 28 жаштамын, Жалал Абадтан болом. Жалал Абадка эле келин болгонмун. Бир кызым бар, жолдошум бар дегендей. Компания менен иштешкениме 4 жылдан ашты. Бүгүнкү күндө аябай сонун результаттар болуп атат. Мени бул компанияга чакырган азыркы күндө сапфировый директор Маткаримова Махабат Торобековна. Мен өзүм апам, Кыргызстанда азыр. Апам чакырган. Биринчи менде, как все нормальные люди, отказ кылгам. Отказ кылып, анан 3,5 жылдан кийин, 3 жылдан өтүп өзүм кайра келгем. Потому что просто эч нерсе өзгөргөн жок да. Азыр ушул тема аябай сиздерге сонун жардам берет да.
Давайте анда баштадык вебинарыбызды. Каждый адамдын эле өзүнүн эмнеси болот, максаты болот да. Кимдир үй жөнүндө, кимдир велосипед жөнүндө, кимдир машина жөнүндө, кимдир саякат жөнүндө, дагы кимдир башка нерсе жөнүндө максат коюп кыялданат, точнее да, кыялданат. Азыр мен телевизордун звугун өчүрүп коеюнчу. Ошондой эле кыялдар ар бирибизде бар. Ошол кыялдарыбыз канча турат, ошол максаттарыбыз канча турат, ошолор жөнүндө айтып кетебиз. Ар бир адам максат койгондо бизде советчиктер аябай көп. Советчиктер досторубуз болбойт, обществода биздин коомчулугубуз, биздеги жакын адамдар, туугандарыбыз, жакын жолдошубуз, даже бир туугандарыбыз, ата энебиз дагы бизге эмне аябай каршычылык болот да. Вот мына сүрөттөгүдөй эле өзүңдүн ичиңде страх болот, коркуу, болобу болбойбу, сомнение болот да. Ошол нерселерди өзүбүздүн кыялыбыздан максатыбызга жеткенге чейин биз ушул нерселерден басып өтүшүбүз керек. Бирок ар бир адам максаты жок болсо, анда адам жашайм деп, жашап атам деп ойлонбой эле коюш керек да. Ар бириңиздер любой эле көпчүлүгүбүз мигрант адамдар, биз эмнеге келип атабыз да? Москвага бир максатыбыз менен келгенбиз. Үй курам, үйлөйм баламды, кызымды турмушка берем, же болбосо машина алам и так далее. Ошол нерселер менен эмне максатыбызды коюп баштадык. Конечно, биз максатыбызды койгондо, мен Москвага кетем, Россияга кетем дегенде эле эмне көпчүлүгү сенде болбойт, сен бара аласыңбы, тааныштарың жок, ал жакта милициялар көп, конце концов, документке акча кетет, орусча билбейсиң дегендер көп болот да. Анан биз ошол жерден ошолорду угуп кала берген жокпуз да. Ордубуздан турдук, баарын сураштырдык, туугандарыбызды таптык, билетти алдык, анан кийин Москвага карай жол алдык. Ошондой эле бул максаттарды койгондо дагы бизге ушундай каршылыктар болот. Эми максат эмнелер жөнүндө кыялданабыз да. Бул жерде именно четко канча сомдук кыялдар жөнүндө жазылган. Силер даже тетрадь, ручка алып жазып алыңыздар. Ар бир силерден сураныч, ар бир вебинарда сиздер айрыкча вот башка шаардагы биздин консультанттар, менеджерлерибиз көбүнчө бизде школага келбей каласыздар. Ошон үчүн бул нерселерди башкаларга туура жеткирүү максатында жазып алып, острый умдан тупой карандаш лучше дейт да. Ошон үчүн жазып алышка аракет кылыңыздар. Самат, мен анан айтып берем, чуть позже, акырында эмнеге жеткенимди айтып берем. Ар бир адам өзүнүн кыялы ар кандай болот. Мисалы үчүн, бул жерде вариант Аны алайлы. 2 миллиондук үй жөнүндө кыялданышы мүмкүн бир адам. Например, Азат деген бала же болбосо Айсулуу деген кыз 300 000 машина жөнүндө кыялданышы мүмкүн. Сиздер биринчи вариантты ушундай кыялыңыз болсо, вариант Аны тандай турган болсоңуз, вариант деп жазып коюңуз. Эми вариант Б. Кимдир 5 миллиондук үй жөнүндө кыялданат, 800 000 сомдук, 800 000 рубльдук машина жөнүндө кыялданат. Үчүнчүсү, менин слайдым бүтүп калды. Башынан азыр жылдырып берем. Кечиресиздер. Вариант Б, бул жерде В вариант. Кимдир 9 миллион үйдү кыялданат. Мындай Bugatti эле эмне деген машина, мына машинанын атын билгендер болсо айтып коюңуздар. 6 миллион машина жөнүндө кыялданат да. Бул ар кимдин өзүнүн фантазиясы, кыялы. Фантазия деле эмес, кыялы. Максат Москвада. Бул жерде биз ушул слайдты түзгөн адамдар Москвада
болгонуңузга байланыштуу бул жерде Москвадагы именно Москвадагы акча, Москвадагы каражаттар эсептелген. Москвада мисалы үчүн бир койка местого да минимальный эмне 5000 батир акысын беребиз. 3000 тамак ашка кетет. Кто согласен? Если мындан көп кете турган болсо, жазышыңыздар мүмкүн. 1000 рубльдык өздүк гигиенага кетиши мүмкүн бир айда бул. Допустим, ошол эле самым, паста, щетка и так далее, да. 1000 рубль кийим кечеге кетиши мүмкүн, кетет, бирок бул жерде биз аябай эмне минимальный кылып алганбыз. 12.000 алып туруп айына бөлгөндө 1000 рубльдан туура келет дегенбиз. 500 рубль жол кире, бул жерде деле это фантазия, да, азыр 500 рубль жол кире болбой калган. Москвада безлимитный тройка алыш үчүн 2200, мне кажется, ошондой акча. Улан Альбинага третий вариант очень нравится, и нам очень нравится. 500 рубль телефонго, 500 рубль аз безлимит салып алсаңыздар болот. Анан 1000 рубль пландалбаган керектөөлөр, бул деген милиция токтотуп калса, тагалар, нечаянно KFC-ге кирип калсак, ушуга окшогон непланированный керектөөлөр расход деп коеюн. 5000 рубль эмне ата-энебизге, балдарыбызга салганга аракет кылабыз. Может быть, кимдир бирөөңүздөр көбүрөөк салаттырсыздар. Биз просто минимальный средний кылып эсептеп алдык. Жыйынтыгы ушул общий биздин расходторубуз, керектөөлөрүбүз эмне 17000 рубльды түзөт экен. Эми дальше, эгерде сиздин кирешеңиз, ким ушул жерде 30.000 айлык алат, 30.000 маяна алат, ошол жерде 30.000 айлыгыңыздар болсо, мына жака 30.000 мен деп жазып коюңуздар, биз билели да. Москвада ушундай зарплатага иштеген адамдар бар. Башка шаарларда деле, Питерден болду, город Иваново, да. Бул жерден еще мен командамда кыз кайсыл жерден кирип атасың, Малика, не помню. Ар кимдин эмне өзүнүн максатына. На русском языке у нас будет вебинар, Хусайн, один раз в неделю. Сейчас просто кыргыздар көп болгон үчүн мен кыргызча сүйлөйм. Русский язык, русский вебинарыбыз болот обязательно. Эгерде сиздин кирешеңиз, давайте ким 30.000ден зарплата алат, жазабыз. Ким алат 30.000ден? Кто зарабатывает там 30 тысяч рублей в месяц? Кто зарабатывает 30 тысяч в месяц? Кто-то из нас зарабатываете, или мы все такие богатые, да? Хорошо. Эгер биз 30.000 зарплата ала турган болсобуз, же болбосо 30.000 киреше үй бүлөбүзгө алып келе турган болсок, керектөөбүзгө 17.000 рубль жумшайт экенбиздагы, калган акчабыз бир жылда 156.000ди түзөт экен. Ошондо вариант Ага биз 15 жыл иштесек, эгерде 17.000 рубльдан расход кылып 30.000ден 13.000ден топтогонубузда, биз вариант Ага 15 жылда жетет экенбиз. Вариант Бга 37 жылда жетет экенбиз. Вариант Вга 96 жылда жетет экенбиз. Поэтому мына жерде азыр сонун не варианттар бизге берилген. Эгерде сиздин кирешеңиз, бул жерде биздин золотой директордон, старший директордон доходу деп коеюн. Керектөөңүз, ошол эле керектөөңүз 17.000 рубль боло турган болсо, бир жылда сиз 396.000 рубль топтойт экенсиз. Вариант Ага 6 жыл убактыңызды кетирет экенсиз. Эгерде сиз без выходной, то есть ооруп калбастан, отпуск албастан, постоянно айына 6 жылдан иштеп, 50.000 рубльдан иштеп, 6 жыл иштесеңиз, сиз вариант Ага жанагы 2 миллиондук үй менен 300.000 машинага жеткенге мүмкүнчүлүгүңүз болот экен. Вариант Бга 15 жыл 50.000ден без выходной дагы айтып кетейин. Эч кандай отпуск албастан, оорубастан, Кудайым күч кубат берсе иштесеңиз, сиз 15 жыл иштеп, ошол вариант Бдагы үй менен машинаны алсаңыз болот экен. Эгерде сиз ошол эле айлыкты алып 38 жыл, 38ге чыккандар болсо, элестетиңиздер, дагы 38 жыл иштесеңиздер, сиздер ошол вариант Бдагы үй менен машинаны алганга мүмкүнчүлүгүңүз
болот экен. Андан кийинки слайдты карайбыз. Эгерде сиздин кирешеңиз 70.000 рубльди түзө турган болсо, бул деген биздин золотой директордун зарплатасы. Керектөөңүзгө 17.000 рубль иштете турган болсоңуз, бирок бул жерде керектөө аябай кыскартылып алынган, потому что золотой директор болгондон кийин, конечно, мне если көбүрөөк доход түшкөн сайын биздин расходубуз көбөйөт. Ошон үчүн это тоже как бы смешно, да? Бир жылда сиз 636.000 рубль үйүңүзгө киреш алып кирет экенсиз, эгерде 70.000 рубльдан иштей турган болсоңуз. Вариант Ага 4 жылда эле жетсеңиз болот экен. Вариант Бга 9 жылда жетсеңиз болот экен. Ал эми вариант Вга 24 жылда жетсеңиз болот экен. Дагы айтам, 24 жылда жана вариант Вга жетиш үчүн 70.000ден алып, эч кандай оорубастан, отпускага чыкпастан 24 жыл иштешиңизге туура келет экен. Просто ойлонуп көрүңүздөр да, мен азыр мынчага чыктым. Мен өзүм үйүмдөгү, өзүм максатымдагы машинаны, үйдү алышым үчүн мен ушунча жыл иштешим керек экен. Того стоит, да? Еще бул жерде не вариант, что силер оорубай, отпуска албай иштейсиздерби, потому что пешенеге Кудайым жазып койгон, биз билбейбиз эмне болуп кетет, кандай болуп кетет. Ошон үчүн ойлонуңуздар эртерээк. Барыңыздар, өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды көрүп койдуңуздар да. Эгерде сиздин кирешеңиз 250.000 рубльди түзө турган болсо, бул фантастика болушу мүмкүн. Мындай айлык алган адамдар жок деп ойлошуңуздар мүмкүн. Керектөөңүз 17.000, бул жерде тоже фантастика, экөө бири-бирине топ келишпей калышы мүмкүн да. Бир жылда 2.796.000 рубль табат экенсиздер, үйүңүздөргө киреше, бир жылдык кирешеңиздер. Вариант Ага сиздер 250.000ден доход ала турган болсоңуздар, 8 айда эле жеткенге мүмкүнчүлүгүңүз болот экен. Ал эми вариант Бга 2 жылда жеткенге мүмкүнчүлүгүңүз болот экен. Ал эми вариант Бга 5 жылда. Но это в среднем нормально. Айта кетчү нерсе, бул жерде биздин именно бриллиантовый директорлордун доходу 250.000 рубльдан баштап, 250.000 рубль. То есть бриллиантовый директор болуңуз дагы кааласаңыз, ар 2 жылда жаңы сон үйлөрдү алып, машина үйлөрдү алып туруп, арендага бөлүп берип туруп, кошумча эмне акча тапсаңыз дагы болот. Эми салыштырабыз. Вариант А, вариант Б, вариант В. Эгерде сиз 30.000ден айлык алыш үчүн 15 жыл иштейт экенсиз. Вариант Бга 37 жыл иштейт экенсиз. Ал эми вариант Вга 96 жыл иштейт экенсиз. Эгерде 50.000 рубльдан зарплата ала турган болсоңуз, 50.000 рубльдан үйүңүзгө киреше кире турган болсо, сиздер 6 жылда вариант Ага жетсеңиздер болот экен. А вариант Бга 15 жылда жетсеңиздер болот экен. Вариант слайдым эмнеге көрүнбөй калды. Вариант көрүнүп атабыз сиздерге. Мага кичинерип кетти, почему-то билбейм эмнеге. Вариант Бга 38 жылда жетет экенсиздер. Эгерде сиздер 70.000 рубльдан доход таба турган болсоңуздар, вариант Ага 4 жылда жетсеңиздер болот экен, вариант Бга 9 жылда жетсеңиздер болот экен, ал эми вариант Вга 26 жылда жетсеңиздер болот экен. Ал эми 250.000ден доход ала турган болсоңуз, 8 айда эле жетсеңиздер болот экен. Вариант Ага оңой эле экен, 300.000дик машина алып 2 миллиондук үй алганга да. Ал эми вариант Бга 2 жыл иштесеңиздер болот экен. Вариант Вга 5 жыл иштесеңиздер, ушул максатыңыздарга, өзүңүздөрдүн кыялыңыздарга жетсеңиздер болот экен. Давайте эми еще раз посмотрим, да, кайсыл биздин варианттарыбыз бар. Бул вариант А. Элестетиңиздер. Бул вариант Б. Өзүңүздөрдүн мечтаңыздардагы, максатыңыздардагы үй, машина и так далее. Биз бул жерге башка майда чүйдө, той, кыргыздын тойлорун да, жакшылыктарын, жамандыктарын алган жокпуз. Биз только эмне
только көпчүлүк эле биз адам баласы үй менен машина, түбүңдө үйүң болсун дегендей эле үй менен машина самый необходимый эле эмне максаттарды, кыялдарды алдык. Ал эми вариант В, конечно, бул жерде слишком шикарный, но бул нерсеге жетсеңиздер болот. Эми жана мен жөнүндө сурап аткан бул жерде бир жигит бар болчу. Эмнеге жетиштим да? Мен биринчиден жетишкен жөнүндө дагы вебинар бар, видео бар. Мен бирок азыр айтып кетейин. Мен азыр свободный адаммын. Начальнигим жок. Кыргызча, орусча, өзбекче сүйлөсөм дагы мени эч ким уруша албайт. Потому что мен өзүмө өзүм кожоюнмун да. Графигим свободный, кайсыл жерде кааласам ошол жерде иштей берем. Телефонум болсо, интернетим болсо, мен эмне ишимди алып кете берем. Кыргызстанга барамбы, башка жакка барамбы, менин ишим постоянно жанымда. То есть мен бир жерге 12 саат, 14 саат, 16 саат иштебейм. Экинчиси, мен уже компания менен сонун жерлерге барып саякаттап келдим. Сонун мамлекеттерди көрүп келдим. Кайсыл мамлекеттер? Египет, Испания, Кипр, Сочи, Турция, Америка. Быйыл Кудайым буйруса Испаниянын островуна барабыз, аралга барабыз. Пальма де Майорка, самый дорогой отель да, ал жерде Дженнифер Лопес, именно дүйнөлүк уровеньдеги чоң жылдыздар келген. Ошол жерге Кудайым буйруса 15 сентябрдан 21 сентябрга чейин барып, 7 күн за счет компании бесплатно отдыхать этип келебиз. Еще один плюс, бул жерде эч кандай мен акча бербей киргенмин. Эгер акча болгондо мен может арифемге келбейтир элем да. Бул бизнести акчасыз эле баштасаңыз болот. Мен азыр бизнесим дагы айта кетчү нерсе, менин бизнесим бир канча мамлекеттерде, ар бир мамлекеттин бир канча шаарларында өнүгүп өсүп келе жатат. Менин командамда азыр аябай күчтүү лидерлер бар. Мен бунун менен да сыймыктан айтып кетсем болот. Менин командам аша күчтүү. Кудайым буйруса, мындан дагы сонун результаттарга жетебиз деген тилектер бар, максаттар бар да. Адам максат койгондон кийин баягы силерге пример айтайын. Мисалы үчүн, эгер жаа менен ата турган болсоңуздар, жанагы ок айланып, мына жакта мына гүлдөр сонун экен, мына айлана укмуш сонун экен деп туруп өзүнүн максатына жетпей калышы мүмкүн да. Айлана турган болсо, ал башка эле жакка кетип калат. Биз мээлегенде дагы ушунчалык мээлейбиз, чтобы ошол биз койгон точкага жетсин деп. Максат койгондо дагы ошентип коюңуздар. Мээлеңиздер, эгерде силер максатыңыздарга жеткени кетип атып эле, апам урушуп атат, анан минти, мыймандар келип калды, Кыргызстанга кетиш керек, же болбосо ушуга окшогон да, эми толтура, азыр ишим чыгып калды, иштешим керек болуп атат, же болбосо белим ооруп атат, башым ооруп атат, уйкум келип атат дей турган болсоңуздар, естественно, максатка жетиш кыйын болот. Ал үчүн эмне биз мээлеген жерибизге жетиш үчүн эч нерсени карабай, эч кимди укпастан, потому что ал сиздин максатыңыз. Максатыңызды сиз үчүн бирөө кылып бербейт. Сиздин максатыңыз сиз өзүңүз кылышыңыз керек да. Самый главный бул жерде желание. Желанияңыз боло турган болсо, даже бизчи мындай кээде мындай ситуациялар болот да. Максат коюңуздар деп, максатыңыздар жазыңыздар десек, максат кандай максат жазышты унутуп калабыз да. Кимдир кичинекей убагында там актриса, ырчы, врач, мугалим болушту кыялданышы мүмкүн. Но чоңойгон сайын бизде мындай статистика менен алганда, адам баласы, жаш бала эми мынтип 6-7 ай, 1 жаш, 2 жаш болуп ушинтип чоңоюп келе айтканда, биз өтө көп сөздү айтат экенбиз. Жок деген сөздү айтат экенбиз. 1 жылда 17 жолу жок дейт экенбиз. Бул статистика, бул изилденген. Бул уже прям бардык нерсе изилденген да. 17 жолу кой күйөсүн, жыгыласын, колуна бир чабабызда баспа отур и так далее да. Ошентип айтат экенбиз да, бир жолу да дейт экенбиз, макул дейт экенбиз. Анан чоңойгон сайын бул биздин подсознаниябызга кирет экен дагы, биз ойлонуп баштайт экенбиз. Мындай кылсам туурабы, туурабы? Апаман сурап көрөйүнчү. Бир тууганымдан сурап көрөйүнчү.
кантем болбойбу деген сомнение бар. Ошондон улам, жок болбойт дегенден улам бизде ошондой эмне подсознаниябызга ошол сиңип калат экен дагы. Дальше эмне ал самостоятельно болуп бул эмеден чыгышыбыз өтө кыйын болот экен. Ошон үчүн бардык адамдар ийгиликке жете бербейт. Давайте дагы мен бир сир айтып кетейин. Максатыңыздарды жазыңыздар, коллаж түзүңүздөр. Анан ошого максатыңызга карап умтулуңуздар. Эч бириңиздер сиздерге мындай максатыңыздарды сиз каалаган нерсени жасап бербейт да. Бир гана мен дегиле, бир гана сен, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн максатыңыздарга жетиш үчүн аракет кылбасаңыздар, бир тууганыңыздар, даже ата энеңиздер дагы жардам бере албашы мүмкүн. Балдарыңыздар, ар кимдин кыялы ар башкача. Кимдир мисалы үчүн көпчүлүгү эле кыздар фата көйнөк кийип турмушка чыкпай калган. Ал сиздин кыялыңыз, аны башка бирөө орундатып бербейт. Ал сиздин кыялыңыз, сиз аны орундатышыңыз керек да. Же болбосо чет мамлекетке сиз үчүн бирөө чыгып келбейт. Азыр как раз эгерде максатыңыздарды жазып кыймылдай турган болсоңуздар, 2020 жылы сонун турецкая ривьера деген вообще шикарный закрытый Турциянын, биз мындай барып жүргөн Турция эмес, закрытый специально Обама, ошол эле Дженнифер Лопес эң бай адамдар келип жашаган отелдерге компания бизде бесплатно апарып ойнотуп келет. Поэтому барыңыздар. Бизде Кудайым буйруса эртеге 5-май күнү, эртең эмес 2 жумадан аз убакыт калыптыр да, биздин делегация, директорлор жана менеджерлердин делегациясы Анталияга жол алып кетип атышат. Ошолорду бир сыра куттуктап коелу, куттуктайбыз. Барыңыздар, молодцы, прям я вам прям у меня белая зависть. Давайте ким кетип аткан болсо бул жака плюстарды басып коебуз. Ал жерге барыш, ал жерди көрүш, это прям стоило, да? Максатын эч кимге сатпастан просто адамдар жасады. Давайте ким Анталияга кетип атат, потому что биздин адамдар көрүп койсун да. Ким кетип аткан болсо мен деп жазып коелу. Биз сыймыктануу менен эртең силер келгенде вебинар ал жактан да буйруса өтөбүз. Силерди спикер кылып чакырабыз. Будет прям очень круто. Ким кетип атат Анталияга? Давайте кыздар, жигиттер аябай көп го бизде. Мирана, да? Мимоза Маткеримова. Бул жактан көрүп аткандар. Каникей, Мимозжем. Дагы ким кетип атат? Махбуба эже, Хаятхан Дадабаева, Автандиляке, дагы ким кетип атат бизден? Жигиттер, кыздар, эмне бир эле Мимозжем кетип атабы? Давайте активный болобуз. Чачкей Абдрахманова, Мирбек, Айдарбеков, фамилиясын унутуп калат экен да. Дагы ким кетип атат? Көп бизде, аябай көп. Просто, мне кажется, Айбашева Гүлнара дейт. Автандил Матураев кетип атат экен бизде Анталияга. Представляете, просто акча алды, командасын өстүрдү, еще плюс компания бекер чет мамлекетке алып чыгып келет. Но это стоит, да? Азыртан ошол нерсени кылыңыздар. Бизде вебинар жагып аткан болсо Жумагүл, Махфуза дейт. Молодцы, прям молодцы. Ким Гүлчехра, Каракалпакстандык кызыбыз дейт. Молодцы. Давайте анда вебинарыбызды жыйынтыктайбыз. Силерге ак жол, сонун барып, аман барып, мындай жеңил барып оор келиңиздер. Күтөбүз да, прям энергияны ала келиңиздер. Сиздер ошол Анталиянын энергиясынан, деңиздин энергиясынан ала келиңиздер. Барыңыздарга ак жол тилейм. Вебинар жаккан болсо, чоң рахмат сиздерге көңүл бурганыңыздар үчүн. Аябай мен азыр үйгө келип эле баштадым. Бизде үйгө жетип келдим. Кандай темаларды күтөсүздөр, ошолор жөнүндө да жазып кетиңиздер. Ошол темаларга даярданып биз эмне вебинарды сүйлөйлү.
Махбуба эже дейт. Рахмат, рахмат. Кандай темада вебинарларды уккуңар келип атат? Жазып коюңуздар, биз өзүбүзгө жазып алып, спикерлер ошол темаларга даярданайлык. Силерден сураныч, кандай темалар жөнүндө? Азыр орусча өткүлө деген өтө сонун сунуштар түшүп атат. Ошон үчүн биз бир неделяда бир жолу орусча өтөлүк деп чечтик. Поэтому кандай теманы уккуңуздар келип атат? Жазыңыздар бул жакка. Кандай тема жөнүндө вебинар уккуңуздар келип атат? Вебинарлар жагып атабы сиздерге? Эгерде жагып аткан болсо, коебуз плюстарды. Барыңыздарга чоң рахмат. Кудайым буйруса, эртеге саат 8:00 дагы вебинар өтөбүз. Рахмат дейт. Кандай темаларды күтөсүңөр? Давайте мындай кичине болсо да жазып кетебиз. Оңой эле го жазыш. Чтоб биз ошол вебинарларга даярданайлы. Айдаркулова Гүлдар, Санкт-Петербург дейт. Аха. Каршылыктарды кантип жеңебиз? Бул боюнча вебинар даярдап койгонбуз. План коюу боюнча. Аха, очень хорошо. И команда түзүү боюнча кече өткөнбүз. Команда түзүү боюнча ошол вебинардын ссылкасын алып, YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Каршылыктар боюнча өтөбүз. Кудайым буйруса эртеге, мне кажется, өтөбүз. План коюу боюнча дагы өтөбүз. Ал дагы уже планыбызда бар. Дагы кимде кандай ойлор бар? Katta daromadlar. Хорошо. Большой маркетингти да айтабыз, конечно. Конечно, айтабыз. Большой маркетингке дагы биз уже эме коюп койгонбуз. Биздин календарыбызда бар. Дагы кимде кандай теманы күтө турган, ошол темаларды көрүп алайлы, анан ошого жараша биз даярданайлы. Анан силерди коебуз. Дагы ким кандай темада окугусу келип атат? Силер бардыгыңарда сонун эле болуп атабы? Сонун барыңарда адам жазылып атат, сонун командаңар иштеп атабы, сразу директор болуп атасыңарбы, кандай? Хорошо, Махбуба эже. Кимде кандай дагы сунуштар бар? Всё, что ли? Ошол кыйынчылыкты жеңүү боюнча дагы, вот именно ошо каршылыктар боюнча биз вебинар даярдап койгонбуз. Ал вебинарыбыз болот. Дагы кимде кандай проблемалар болуп атат, ошолорду жазсаңар, ошолорго карата, потому что биз уже бул жолду басып өткөнбүз. Ошон үчүн бизге айтыш оңой эле. Мындай силерге сабак болсун деп биз именно ушул нерселерди билип алгыбыз келип атат да. Кыйынчылыктарды жеңүү жөнүндө чоң команда түзүү боюнча да ийгиликтин сырларын өткөнбүз. Рита эже, YouTube'дан көрүңүз. Биздики бар уже, YouTube'га кириңиз. Всё, что ли, да? Хорошо, анда вебинарыбызды жыйынтыктайбыз. Мен силерге атайын убакыт бердим. Значит, мы не хотим расти, мы не хотим. Ошол семьяны ишендирүү боюнча, ошол именно кыйынчылыктар, каршылыктар боюнча бардыгы ошонун ичинде болот. Курбангүл эже, Арзыбаева Курбангүл. Барыңыздарга чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Отзывтарыңыздарды чаттарга жазыңыздар. Мен вебинар өткөндөн кийин эле эч ким отзыв жазбай коюп, капа болуп. Чоң рахмат барыңыздарга. Барыңыздарды жакшы көрөм. Силер айткандай вебинарлар даярдаганга аракет кылабыз. Ишиңиздерге ийгилик, пландарды коюп, результаттарды кылыңыздар. 6-каталог мощный башталды. Мен яңгиман, айлемдегилер каршы, лекин иштегим келет. Хорошо, бул боюнча вебинар өтөбүз. Именно каршылыктар. Иштегиңиз келсе иштеңиз. Алар каршы болуп, анан кийин эмне калып калат. Мен күйөөм да каршы болуп азыр эч нерсе дебей калган. Барыңыздарга чоң рахмат анда. Барыңыздарды жакшы көрөм. Сиздер менен мен Баратова Өмүркан болдум. Темаларыңыздарды өзүмө жазып алдым. Кудайым буйруса, сонун вебинарлар болот. Эртеге саат 8-де, эртең мененки московский убакыт боюнча вебинарыбызга киришти унутпаңыздар. Чоң рахмат. Вебинар жаккан болсо